кайрылуу кагаздарын колуна көтөргөн бул жарандар Балбай айылынын тургундары. Алар жердеши Канатбектин боштондугун сурап, сот имаратынын алдына алардын адилеттүү болуусун өтүнүп келишкен. Айтмакчы, Канатбектин 15 жаштагы кызга үйлөнүп алгандыгы үчүн 164 берененин негизинде 8 айдан бери камакта жаткан. Буга чейин эле Каракол шаардык сотунун жараяны угузулуп, ал 15 жылга эркинен ажыратылган болчу. Жаш бала иштекенин билген жок. Кандай болот экен, анын аркасында жанагындай уголовный ответственность кандай болот экен билген жок аларчы. Алар жаштар мындай айтканда, жалпак тил менен айтканда сүйүү десе эле ошондой экен деп ойлошту да. Муну дагы эске алыш керек да, негизичи. Булар жаштык кылды. Жаштыгын эске алыш керек. Биз деле, например, жаштык кезде көп нерсени деле туура эмес жасагандарбыз да. Бирок бул деген ошол бир жолу жаңылып алганын көп жылдар менен чектеп койбош керек да бул баланычы. Биз азыр талап кылып муну айылдын эли баары келип аткан себебибиз ошо баланы хотя бы условныйга чыгарсын. Жана сиз айтып атпасыз, социалдык жагынан бир аз эмекен үй бүлөсү деп. Биз муну айылдын эли колдоп беребиз, надо будет. Штрафы болсо, штрафын биз төлөшөбүз. Бизге деген үй бүлөсү керек ошонунчу. Убакыттын өтүшү менен жашыруун үйлөнүп алышкан 2 жаштын ортосунда 8 айлык уулу бар. Канатбек камоого алынганы менен анын келинчеги Канекей ушул күнгө чейин кайын журту менен бирге жашап, жолдошун күтүп келди. Үзүлбөгөн үмүттүн оту жанып, Канатбек тарапка сот чечими чыгарылды. Барыңыздарга рахмат. Жолдошума менен чыкты, буюрса мен бактылуу. Соттун чечими аябай адилеттүү болду. Бүгүнкү сотторго аябай ыраазыбыз. Анан тиги прокурорго деле ыраазылык айтып койсок болот. Прокурор деле өтө катуу кеткен жок. Себеби дегенде ошо жаш үй бүлөнүн эмесин карашты да, булар дагычы. Чын эле бул адилеттүүлүк орноду бүгүнкү сотто. Мен сотторго баарына ыраазымын да. Аябай жакшы чечим болду. Соттун чечими чыкты. Канатбек мөөнөтүн өтүп бүткөндүгүнө байланыштуу азыр 5:30 соттун чечимин колго алабыз. Буюрса барып чыгарып кетебиз. Сот кандай чечим чыгарды ошондо? 1 жыл 1 айга, анан 75 жылдыкка карата мунапыз жарыяланган. Ошо негизинде кыскартылды. Жана 7 айлык муслим бала бар болдугуна байланыштуу бул аябай мындай көп ролду ойноду. Ошо негизинде Канатбек өз мөөнөтүн сот берген, өтөп бүттү деп чечим чыгарылды. Үй бүлө өз мыйзамдары бар кичинекей мамлекет. Ал мамлекетте ар кимге өзүнө жараша укуктар берилген. Мамлекет болгондон кийин анын башчысы дагы бар. Андыктан башчысы жок, урап калуу коркунучунда турган бул кичинекей мамлекеттин пайдубалынын бекемделишине сот адилеттүүлүк менен жол ачып берди. Ушул эле күнү Канатбек камактан бошотулуп, үй бүлөсү менен бирикти. Жакшы буюрса толкунданып ушул күндү күтүп атканмын дагы. Бардыгына чоң рахмат келип калды. Алла разы болсун. Мындан ары жаманчылыкка барбай. Атенем жанымда келинчегим жанымда бактылуу болуп жашап кетебиз деген үмүттөмүн. Буга чейинки репортажыбызда Канатбек менен Канекейдин аттары өзгөртүлүп берилген. Ал эми бүгүнкү кубанычтуу күндө аларды өз аттары менен атоону туура таптык. Анткени Канекей бүгүнкү күндө жаш курагы жетилип, Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган. Бүт адвокаттарга ошо бүгүнкү чечим чыгарып берген Караколдук сотуна ыраазычылык билдиребиз. Анан өткөндө кайрылдык эле, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев деп жардам бериңиздер деп кайрылдык. Сиздерге да чоң рахмат. Туура жагына чечилди. Бир семьяны сактап калдык, бир семья биригип чогуу турат. Анан биздин ушул келген Ысык Көл ТВ телевидениясына, жалпы жааматына ыраазычылык билдиребиз. Ыраазыбыз. Ушинтип эле Кыргыз элинин көйгөйүн ортодо көпүрө болуп, бийлик өкүлдөрүнө жеткирип берип жүргөнүңүздөргө сиздерге чоң рахмат. Жаш курагы жетиле элек кезде турмуш курууга Кыргыз Республикасынын мыйзамы жол бербейт. Мындай иштер оор кылмыш катары каралып, эркинен ажыратуу менен чектелет. Андыктан өсүп келе жаткан келечек ээлери турмуш жолуна аттанар алдында акыл калчап туура чечим чыгаруу менен мыйзам чегинде иш алып баруулары зарыл. Ал эми Канатбек менен Канекейдин үй бүлөлүк жашоосунун пайдубалы урабай, жан тартып алар үчүн күч аракеттерди жумшаган жарандардын эмгеги текке кетпей, бул кичинекей мамлекеттин мындан аркы гүлдөп өсүшү өр алат деген үмүт, ишенич чоң. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, Асылбек Касенов, жаңылыктар, Каракол шаары.